Албетте бул биздин Кыргызстандагы эң көйгөйлүү, эң баягы аярлуу тема. Мен муну эмоциясыз дагы айта албайм. Себеби мына Өзбекстан, Тажикстанда аялдары анчалык процент кеткен жок. Кыргызстандан гана 40 деп жүрүшөт. 48-51 ушундай, кээде да көбүрөөк санда дагы эркектерге караганда келин кыздар чыгып кеткен. Бул биринчиден албетте репродуктивный возрастта төрөп түшө турган, балалуу боло турган, билим ала турган убактысын ошол жакта эми азыр кичине өйдөгө көтөрүлүп калды. Мисалы пол жууган, идиш жуугандан өйдөрөөк көтөрүлүп калды. Биздин кыздарыбыз улам тыңып, менеджерге, андан дагы жогоркураак деңгээлдеги жумуштарга орношуп атат. Өздөрү өндүрүштүн бир жагын түзүп тартып алып кетип атышат. Кичине оңолду. Бирок баары бир эле мына биз 2013-жылы гана кризис убагында 2 миллиардтан кем акча жөнөткөн биздин кыргызстандыктар. Анан 2019-жылы отчетто 2018-жылы эң көп жөнөттү. 2 миллиард 650 миллион 485 миң доллар жөнөтүштү Кыргызстанга. Ошонун жарымы кыз келиндер болсо, жарым кыз келиндер жөнөтүп атат да. Эркектер менен кошо баягы Ленин ишембиликте дөңгөчтү бир көтөргөндөй бир ийинге биздин кыздар көтөрүп баратат. Ушул коомчулуктагы көйгөйдү, экономикалык жүктү кошо тартып кетип атышат. Анан көйгөйлөр кетип калган жок өзүнөн өзү. Дагы эле зордук зомбулукка кабылган кыздар бар. Мисалы пандемия учурунда мага бир кыз кайрылды. 17ге чыгыптыр. Мектепти жаңы эле бүтүп барыптыр да, 18ге чыгып чыга элек экен. Бир квартирада 17 адам жашайбыз дейт. Анан ошого жардам керек экен, мен жардамды берип жибердим. Анан мен аны өзүм үйүмө алып алайын десем, ошол убактагы эпидемиологический обстановка туура келбейт эле. Алар 17 адам болуп жашаса, ооругандар деле кыргыздардын арасынан көп эле болду ошол убакта. Анан көбү айтышкан деле жок, мисалы жашырат. Албетте мына мектепти эле жаңы бүтүп эле 18ге чыгып чыкпай барып атса, ал кыйынчылык. Мен канчадан бери айтып келем, бизде ушундай бир жакшы программа илгери Акаевдин убагында Аялзат деген программа бар эле. Андан кийин алар унутулган. Сөз да болсо кичине бир неме болот эле. Азыркы коомчулукта, башка мамлекеттерде билим берүү деген кредит бар, образовательный кредит деген бар. Окуйм деген күйүп жанып тургандарга ошондой кредит берип окутсак болот эле кыздарды. Кыздар иштей турган бир өндүрүш ачса, пайызсыз кредит берсе болот эле ошондой бизнесмендерге. Ушинтип камкордук көрүп, көп кыздарды алып калсак болот эле. Тилекке каршы азыр ошо деле аткарылган жок. Бирок кыздар баягындай эле өздөрүнүн проблемалары, көйгөйлөрү менен жүрүшөт, миграцияда жүрүшөт. Көйгөйлөрдүн бир чети ойла элек. Канча үй бүлөлөр талкаланды, баласын таштап кетип алып, өзүңөр деле статистиканы жарыялап атасыңар. Балдардын, ата энесиз калган балдардын дагы канчасы каза болуп атат, каралбай калып атат. Эми ошол кыйналган кыз келиндерге укуктук жагынан, социалдык жагынан жардамдашып, колдоо көрсөтүп, так аларды жана кризистен сууруп чыкканга мындай жардам берип аткан кимдер болуп атат? Бир жагынан ошол элчиликтин ичинде дагы баягы атайын баягы юристтердин штаты ачылып, ошол кыздардын укуктарын коргогонго мисалы үчүн жардам бергиле деген тапшырма коюлгандай болду эле. Экинчи жагынан ошол эле мигранттардын ичинде өздөрүнүн жанагындай баягы жердешчилик уюмдары так ошондой убакта ошондой кыздардын мындай акыбалын билип, анан ошолорго канчалык деңгээлде силерде мүмкүнчүлүк болуп атат жардам бергенге? Эми көп болсо кичине тыйынтып бир чогултуп үйүнө кетирип бергенге жардамды таба алышат. Анан кийин турак жайга алып, аларды бардык жагынан камсыз кыла ала турган көпчүлүгүнө мүмкүнчүлүгү деле жок. Кризистик борбор ачсак деле талаа жеринде аларга көп убакыт жашай алышпайт баары бир. Өзүнүн үйүнө келет, өзүнүн үйүндө деле келсе эчтеке жок, ошо көп эле кайра кыйынчылыкка чыдап эле ошол жакта калып, өлбөстүн күнүн көрүп, эптеп чийир алып, өздөрүнүн жолун таап эле жүрүшөт да.
намыстанганынан көпчүлүгү эле. Элчиликтеги миграция кызматындагы өкүлдөрдүн, юристтердин ошондой учурларда бир жардам тийип атабы? Канчалык деңгээлде ошол жардам жеткиликтүү болуп атат? Элчиликте өзү негизи бир эле штат бар. Бирөөсү Такай иштейт. Элчиликтин юристи ошо Мырзапаяз Карагулов жанталашып эле иштеп жүрөт, канча нерсенин баарын чечип бирдеме кылып. Бирок алар укуктук жактан коргой гана алышат. Башка жактан мисалы турак жай же бирдемеден убактылуу болсо дагы материалдык алар жардам бере алышпайт. Ага баягы жердештери көбүнчө дагы бир коомдук уюмдар мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам беришет. А миграция кызматында болсо алардын көпчүлүгү эле приоритеттик багыты жумушка орноштуруу, айлык акыларын ала албай калгандыгы. Мисалы үчүн 4 жылда 230 миллион рубль акчасын кайтарып бериптир биздин мекендештердин. Ал деле жакшы иш. Андан тышкары каттоо, медициналык жактан камсыздоо, пенсиялык жактан камсыздоо Евразистин кызматкерлери менен биригип ошол жактарын көбүрөөк көңүл бурушат да. А бирок чындыгында кыз келиндерге деги эле мигранттарга жакындан жардам берүү баягы өзүңө гана ишенишиң керек. Талаага чыккандан кийин өзүң бекем болушуң керек, билимдүү болушуң керек дегендей эле